Түзі Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Дүйнө дүрбүсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. АКШнын Фергюсон шаарында кайрадан атышуу. Бир жыл мурда полициянын огунан каза тапкан афро-америкалык өспүрүмдү эскерүү учурунда дагы бир кишиге ок жаңылды. Коркунучтуу агрессорбу же буктурмада калган өлкөбү. Чыгыш менен батыштын ортосундагы чыңалуу маалында Орусиядагы кырдаалдан кабарлайбыз. Абакка отургандарды программисттерге айлантуу. Түштүк Африкалык уюмдун өзгөчө долбоору тууралуу айтып беребиз. АКШнын Фергюсон шаарындагы жүрүш маалында бир адам полициянын огунан олуттуу жаракат алды. Полиция жарадар болгон киши биринчи ок чыгарганын айтууда. Шаарда бир жыл мурда полициянын огунан каза тапкан афро-америкалык өспүрүм Майкл Браунду эскерүү иш-чарасы өтүп жаткан эле. Полиция курал колдонгонуна күбө болгон тургун тез жардам чакыргыла деп кыйкырууда. Бир нече метр алыстыкта 20 жаштагы адам Фергюсон полициясынын огунан жерге кулаган. Бул окуяга чейин эки кылмыштуу топ шаардын ортосунда араздашып, бири-бирине ок жаадырышкан. Коопсуздук кызматкерлери келгенде кылмыштуу топ каршылык көрсөтүп, полицияга таш жана бөтөлкө ыргытылганы айтылат. Күч өкүлдөрү окуяга тиешеси бар деп шектелген адамды кууп, ал ок чыгарганда курал колдонууга аргасыз болушкан. Ал унаадагы 4 коопсуздук кызматкерлерине ок чыгарган. Полиция жооп катары курал колдонгондо шектелген тургунга ок тийип, ооруканага жеткирилген. Учурда анын абалы оор. Жакында эле Фергюсон шаарында Майкл Браунду эскеришкен эле. Куралсыз афро-америкалык өспүрүмдү полиция кызматкери тарабынан атып өлтүрүлгөнү нааразылык жаратып, тургундар демонстрацияга чыгышкан. Майкл Браундун атасы уулунун өлүмүн чоң жоготуу болду деп мүнөздөдү. Анын айтымында, балким айрым тургундардын маселеси ушул окуядан кийин адилеттүү чечилип калат деп үмүттөнөт. Афро-америкалыктар басымдуулук кылган Фергюсон шаарында тургундардын коопсуздук кызматкерлерине ишенимин жогорулатыш үчүн бир нече чаралар көрүлгөн. Бирок соңку окуялардан кийин кырдаал кайрадан курчуп баратат. Орусиянын мурдагы аскердик жогорку расмии BBC'ге маек куруп, Украина өкмөтү чыгышты армиянын күчү менен артка алууга аракеттенсе, бул Орусиянын толук интервенциясына алып келиши мүмкүндүгүн айтты. Пенсиядагы генерал ок атылбоочу аймактагы Украин күчтөрүнүн аракети Орусиянын жооп кайтаруусуна себеп болорун белгиледи. Ал тапта Орусия аскердик кудуретин күчтөндүрүп жаткан чак. Орусиядагы жылдык аскердик оюндарга быйыл 17 өлкө катышууда. Алардын арасында НАТО уюмуна мүчө болгон өлкө жок. Оюндардын негизги максаты Орусиянын аскердик кубатын көрсөтүү. Буга эмне себеп болууда? Орусия үстөмдүк кылган аймактарына батыш өлкөлөрү коркунуч жаратат деген пикирде. Орусиянын отставкадагы генералдарынын бири Украинанын чыгышындагы кырдаал батыш өлкөлөрүнүн кадамдарынан жаралганын белгилеп, Киев аскерлерин жикчилдер көзөмөлдөгөн аймакка киргизсе, Орусия жооп кайтарат деп билдирди. Эгерде Украина аскерлери өздөрүн Донецк жана Луганск республикасы деп атаган аймакка кирип келсе, анда Орусия үчүн бул чектен чыккандык болот. Учурда орус армиясынын кубаты бүтүндөй өлкөдө даңазаланууда жана Орусия курчоого алынып жатат деген ойлор айтылып келет. Батыш өлкөлөрү болсо, тескерисинче Орусия коркунуч жаратып жатканын белгилешет. Айрым тургундар орус бийлиги абалдан пайдаланып, оппозициянын өкүлдөрүнө кысым жасаганын айтышат. Ал тапта Орусиянын империясына салым кошкон казак орустардын жайкы мектебинде жаштар байыркы орус салттарын жана баалуулуктарын үйрөнүүдө. Буга окшош лагерлер акыркы мезгилде өлкөдө кеңири тарап жатат. Серепчилердин айтымында бул мектептерде келечекте Орусия менен батыштын ортосундагы мамилелерге терс таасир этиши мүмкүн. Сиз Түзі BBC'ни көрүп жатасыз. Эми алдыңкы саптагы башка жаңылыктар.
Түркияда коопсуздук күчтөрүн бутак алган бир нече чабуул болду. Көбүнесе күрттөр жашаган Шырнак аймагында жолдо бомба жарылып, 4 полицей, ал эми тигучакка жасалган чабуулдан 1 аскер мерт болду. Стамбулда болсо полиция бекетиндеги жангешти жардыруусу деп шектелген бомбадан 1 полицей каза тапты. Афган президенти Ашраф Гани согушкерлердин Кабулдагы чабуулдары үчүн Пакистанды сындап чыкты. Эл аралык аэропортто талиптердин бомба коюлган унаасы жарылып, 4 полиция каза тапты. Соңку чабуулдарды эсептегенде мерт болгондордун саны 50-ге жетти. Президент Гани Пакистандагы жангештилерди машыктырган лагерлер менен бомба чыгарган фабрикалар дале иштеп жатканын айтты. Дайынсыз жоголгон MH370 каттамына таандык сынык табылды делген кабарларды тактоо үчүн Малайзия эксперттери Мальдив аралдарына жөнөтүүдө. Малайзиянын транспорт министрлиги азырынча учак сыныгы тастыктала электигин билдирди. Мальдивдеги бир гезит жээктен табылган боз түстөгү майда объекттердин сүрөтүн жарыялаган эле. Компьютердеги программалар жана интернеттеги сайттардын бардыгы коддордон турат. Дүйнө жүзүндө мындай кесипти аркалагандарга талап күч, айрым жерлерде программисттер жетишсиз. Түштүк Африкадагы бир уюм болсо, абактардагы өзгөргүсү келген адамдарга жана жаштарга программа жазганды үйрөтүп, жакырчылык менен кылмыштуулукту токтоткусу келет. Мен код жазган сайын дүйнөнү жакшы жакка өзгөртүү алчудай сезем. Интернеттеги булактардан код жазганды үйрөнүп, азыр 4-5 тилде программа жаза алам. 16 жашымда университетке барууга ниетим жана кылаарга ишим жок эле. Анан талаптануучулукка катышып, 19 жашымда 11 жылга абакка кесилгем. Азыр болсо мен агалар уюмунун негиздөөчүлөрүнүн биримин. Уюмдун бир долбоору абактагы адамдарга компьютерде программа жазганды үйрөтөт. And then inside the UL tags, we nested the link tags. We don't just only teach. Кезинде бул түрмөдө мен да жаткам. Биз Түштүк Африкада түрмөгө түшкөн бардык эле кишилерге сабак өтпөйбүз. Биз жакшы жакка өзгөрүүгө кадам таштагандарды гана тандап алабыз. Код жазуу аркылуу алардын өзгөрүүсүн тездетсе болот. Бул эмне экенин башында эч түшүнгөн эмесмин. Үйрөнгөн сайын кызыга баштадым. Дагы көп машыгып, башкалар менен да бөлүшкүм келет. Эгер сиз өлкөнүн экономикасын көтөрүүчү социалдык багыттагы ишкерлерди издеп жатсаңыз, андай адамдарды абактан таба аласыз. Анткени алар тобокелчиликке баргандан коркушпайт. Спортко келсек, Премьер-лиганын алгачкы оюндарында Арсенал Вест Хамга жеңилип, көпчүлүктү таң калтырды. Асланын тренери Арсен Венгер командасы жеңилүүдөн кийин калыбына келерин, бул кокустукка жооп кайтарарын билдирди. Жекшемеде Арсенал топко 62% ээлик кылып, 22 жолу дарбаза тушка тепкени менен өз таласында 2-0 менен утулду. Премьер-лиганын башка оюндарын алсак, Челси өз таласында Свонзи менен 2-2 эсебинде тең чыкты. Манчестер Юнайтед Тоттенхэмди утса, Ньюкасл менен Саутгемптондун оюну 2-2 менен аяктады. Ливерпуль былтыркы сезондун акыркы күнүндө 6-0 менен утулуп калган Стоукту бул жолу 1-0 менен жеңди. Бүгүн Манчестер Сити Вест Бром менен беттешет. Лондон марафонунда болсо допинг чатагы чыкты. Британиянын Sunday Times басылмасы 12 жыл ичинде Лондон марафонун 7 жолу канында шектүү зат бар адамдар жеңгенин кабарлады. Буга жооп катары 8 атлет кан анализдерин ачыкка чыгарды. Алардын арасында атактуу Мо Фара жана Европа чемпиону Джо Пейви да бар. Жаңылыктар соңунда Сингапур дем алыш күнү эгемендигинин 50 жылдыгын кантип белгилегенин көрсөтөлү. 10 миңдеген көрүүчүлөр өзгөчө парадка күбө болушту. Асманда аскердик учактар ары-бери кайкы учуп, шоу көрсөтүштү. Жерде болсо ырбый менен кошо өтө көркөм фейерверктер атылды. Айтмакчы, кезинде Британиянын колониясы болгон Сингапур азыр дүйнөдөгү эң бай өлкө деп сыпатталат. Дүйнөнүн чар тарабынан келген жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков, аман туруңуздар.